Илгери өткөн заманда Күйүк деген жерде бир өтүкчү болуптур. Анын жакын кошунасынын Абзал аттуу баласы болгон экен. Ал бала өз алдынча аракеттенип, шахар медресесиндеги устаздан сабак алып турар эле. Эмне арам, эмне адал экенин жакшы билип, бир жагынан ата-энесинин айтканын угуп, тил алган уул, көркөм мүнөздүү болуп чоңоюп өсөт. Бул бала өз оокатын өзү таап, ата-энесине жардамы тийсин деген ой менен өтүкчү аны жардамчы кылып алат. Эринбей, зээрикпей, өтүкчүлүктүн баардык кыр-сырын үйрөтүп чыгат. Бала бир күнү өтүкчүнүн өтүк жамаганда акыркы жибин түйбөгөнүн байкап калат. Аң-таң болгон Абзал өтүкчүдөн мунун маанисин да сурайт. Анда ал: "Карагым, өтүк жамаганда жипти түйбөсөң, ал өтүк көп узабай кайра жыртылат. Ошентип өтүк ээси аны жаматууга кайра алып келет. Анан мага жумуш, бала чакама нан табылат" дептир. Анда Абзал медреседен алган сабактарын эсине алып: "Байкебай, бул күнөө болуп калат го. Адам өз кесибине адал болушу керек эмеспи?" Өтүкчү бул сөзгө маани бербей: "Адалдык адамга нан болмок беле" деп жооп бере салат. Бала устазы менен андан ары сөз талашпайт. Анткени ал улуулардын алдында адепти сактоо жакшы баланын кылыгы экенин медреседен окуп билген эле. Күндөрдүн биринде бала өтүкчүлүк кесипти устазындай абалга жеткенде өз алдынча өтүк тигүүгө бел байлайт. Бирок ал өтүк жамаганда жипти бекем түйүп тиге баштайт. Арадан көп убакыт өтпөй шахар калкы ишин сүйүп иштеген өтүкчү тууралуу угушуп, калктын баары ага өтүк жамата башташат. Ал эми анын устазына өтүк тиктирүүгө адамдар келбей коюшат. Ошондо устазы мунун маанисин билүү үчүн шакиртинен сураганда, ал: "Кимде ким өз ишин адал аткарса, албетте Аллах Таала анын эмгегине береке берет" дейт. Баланын эмгекте багынын жануусуна анын медреседеги алган билими себепчи болсо керек. Анткени андагы аалым ким кандай иш менен алышпасын, ал ошол иштин чебери, адалы болушу керек деп айтаар эле. Мультфильм казак тилинен которулду. Уруксааттын негизинде которуп иштеп чыккан Нарын Газиятынын басма сөз кызматы.